2003 Грузиядағы бізге окшоп экономикасы кыйрап, коррупцияга малынып, бийлик менен криминал коюн колтук алышып кеткен заман болгон. Эл көтөрүлүп, бийлик алмашты. Грузияда дүйнө коомчулугу тааныган чоң реформалар болду. Бизде дагы 5-октябрда коррупциялашкан 30 жылдан бери келаткан системага элибиз каршы чыкты. Үмүт деген жигит каза болду. Мына ошондой окуядан кийин сиз келатасыз. Эми премьер-министрлерден, мына азыр интернеттен окудум, 10 премьер-министрге кылмыш иши козголуптур. 5 премьер-министр түрмөдө отурат. Кесилди. Сиз ошондой өкмөт башчыларынын катарын толуктабастан реформатор күчтүү премьер-министр болот деп биз баарыбыз үмүт кылабыз. Рахмат. Чынын айтыш керек, коомчулук азыркы өкмөттүн составын бир кылка кабыл алган жок. Составка болгон нааразылыктар элде көп. Мына Ак үйдүн кире беришинде дагы күндө бизди 5-6 адам тосуп алып, өкмөттүн азыркы курамына ичи чыкпай атканын айтып атышат. Биз буну айтып коюшубуз керек. Силер билишиңер керек. Реформа деп мына министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес. Силер тескерисинче текшерүүчүлөрдүн санын, салыктын түрлөрүн, бюрократияны кыскартканыңарда мына ошону реформа деп атайт. Ошондуктан урматтуу Улукбек Асанбекович, сиз эми жашсыз. Мына баскан жолуңуз таза. Биз экөөбүз чогуу дагы иштештик. Мен дагы, эл дагы үмүт абдан чоң. Мына айылдарга барсаңыз, элибиз мына өзгөчө президенттик шайлоодон кийин орусча айтканда чудо күтүп атат. Ошондуктан силерге болгон мурдагы башка өкмөттөргө салыштырмалуу абдан чоң үмүт, ишеним, кредити силерде. Мына айылдарга баргыла. Бүт ишеним, кредити мына үмүт артып отурат. Ошондуктан урматтуу Улукбек Асанбекович, мына 10 секунд. Өлкөдөн көп бизнес, капитал кетип атат. Ошондуктан сиз мына Казакстандагыдай, Сингапурдагыдай кылып, Британиядан арбитраждык сотторду алып келишибиз керек биз. Кыргыз. Рахмат, урматтуу Жанар мырза, абдан көйгөйлүү маселелерди көтөрдүңүз. Чындыгында ар бир адам өзүнүн ниетине жараша бардык ишин жыйынтыктайт. Грузия боюнча мен дагы чоң азыр ой пикирлерим бар. Тилекке каршы Грузияга Кыргызстандан делегация бара берип, алар да тажаптыр да. Башында премьер-министр тосуптур, анан вице-премьер тосуптур. Акыры азыр жөнөкөй эле барса специалист тосо турган болуп калыптыр да. Ошон үчүн кайра барып аларды тажатпай, эми ошо окуп келген нерсенин жок дегенде 1-2 пунктун биз ишке ашырабыз. Бир эле мисал, чек арада келген импорт боюнча, андан сырткары чыгып аткандагы экспорт боюнча бир кыска убакытта оформление боло турган жакында биз токтом кабыл алабыз. Мен аны уже иштеп атам 1-2 күндөн бери, Кудай буйрса. Бул мен ойлойм, биздин бизнес чөйрөгө чоң салым кошот. Андан сырткары экспортерлорго дагы өзүнүн чоң салымын кошот. Ал эми текшерүүчүлөрдү кыскартуу боюнча айттыңыз. Азыр мен эгерде бул жерде азыр көп нерсени айтсам, текшерүүчүлөр боюнча, биз муну айтпай жасайбыз буйрса. Үмүт боюнча менин да үмүтүм абдан чоң. Анткени элдин үмүтү урматтуу Садыр Нуркожоевичту 80% менен шайлады. Эми биз ошол үмүттү андан түшүрбөй, андан өстүргөнгө Кудай буйрса иш менен көрсөтөбүз деп мен терең ишендирем. Рахмат.